14 февраль сойкулардын майрамы болуп эсептелинет экен. Бул майрамдар болсо жакшы деп эсептелинет. Ал эми башка жагынан карасак, бул Кыргызстанга кээ бир майрамдар бир жат көрүнүштүү майрамдар бар да. Мисалга алсак, бул келе жаткан бул 14 февраль болуп эсептелинет. Негизи ар бир майрамды майрамдоодо анын тарыхын, түпкү тамырын жана ошонун маңызын билип, ана майрамдоо керек деп эсептейм. Ал эми 14 февраль азыр катуураак десе кечирим сурайм, бирок бул сойкулардын майрамы болуп эсептелинет экен. Ошол нерселерди мен ойлойм, ар бир майрамды майрамдоодо өзүнүн баягы тарыхын, мазмунун билип майрамдоо керек деп эсептейм. Менде суроо бар да, ошол тарыхын сиз билесизби? Жаңы эле мен айтып кеткендей эле, мен бул майрамды негизи майрамдабагандыктан толук билбейм. Бирок менин угушумча бул айтуулар боюнча бул сойкулардын майрамы болуп эсептелинет экен. Мисалы ошол тилекке каршы жылда Кыргызстан өнүп өсүп баратат да, тилекке каршы. Анан ошондо жанагындай бир жүрөкчө келбесе, кыздар же болбосо балдар азынып өлгөн учурлар көп да Кыргызстан боюнча. Биз жалпы Кыргызстан боюнча сүйлөшөлү. Анан ошондой азынып өлүп аткан, жигитине тарынып, же болбосо жанагындай жүрөкчө келбей калды деген жаштарга, замандаштарга эмне деп айтат элең? Аларга айтып кетерим, бул болсо, мисалы ар бир адамдын өзүнүн баягы ою болот деп ойлойм. Мисалы үчүн көбүнчө ошол мисалга алсак, интернет бул көбүнчө алган интернеттен баягы ар кандай быйтыкчалардын, жүрөкчөлөрдүн, ошолордун айынан көптөгөн нерселер болуп кетүүдө. Мисалга айтсак, баягы майда чүйдө нерсенин айынан чоң суицид, ошолор болуп жатат. Аларга айтарым, бул кичинекей быйтыкчадан, кичинекей жүрөкчөдөн эч нерсе чыкпайт. Ал деген чоң көйгөйлүү нерсе эмес деп ойлойм. Менин айтарым ошол.